Саламатсыңарбы балдар жана окуучулар. Ош мамлекеттик университетинин Ыйман гимназиясы биология предмети 8-класстар үчүн. Балдар, биз буга чейин өзүңөр билгендей нерв системасынын түзүлүшү, секреция бездери боюнча нерв системаларынын бузулушу жөнүндө окуп билдик. Мына ошол темаларыбызга байланыштуу эле гумордук жөнгө салуунун бузулушу деген темага токтолобуз. Бул бүгүнкү темабызда негизги түшүнүктөр гумор, гиперсекреция, гипосекреция, кант диабети, гипотиреоз, Базедов оорусу, эндемикалык бого оорусу деген жаңы түшүнүктөр жана терминдер бар. Мына ошолар эмне жөнүндө сөз болот тугун биз бүгүн окуп үйрөнөбүз. Бул темадан дагы эмнелер жөнүндө билишибиз мүмкүн. Эмне үчүн гормондордун аздыгы жана ашыкчасы организмге зыян? Кант диабети деген оору кандай жана эмне себептен пайда болот? Деги эле гормон деген эмнени түшүндүрөт? Эмне себептен бого оорусу Кыргызстанда көп кездешет? Базедов оорусу эмнеден пайда болот? Бого оорусунан кандай сактанса болот деген суроолорго жооп издейбиз. Анда эмесе бүгүнкү сабактагы биз жогоруда айтып өткөн түшүнүктөргө жана терминдерге түшүндүрмөлөрүнө токтолсок. Гумор деген суюктук дегенди түшүндүрөт экен. Демек, гумордук тейлөө кызматы гормондор аркылуу аткарылат. Гормон деген түшүнүккө да токтолобуз. Гиперсекреция, ички секреция бездеринин гормондору көп иштелип чыгат. Ал эми гипосекреция, ички секреция бездеринин гормондору аз иштелип чыгат дегенди түшүндүрөт экен. Кант диабет оорусу бул уйку безинен инсулин аз бөлүнүп чыкса пайда болот. Демек, инсулин аз бөлүнүп чыгып калса, анда кант диабети оорусу пайда болот экен. Гипотиреоз бул тамак ашта, сууда йодтун өлчөмү аз болсо, калкан безинин көлөмү чоңойот. Калкан бези кайсы жерде жайгашканын азыр көрөбүз. Клеткалардын арасына безге кереги жок клеткалар өсүп, ушул ооруну пайда кылат. Демек, кереги жок клеткалар өсүп, демек, ушул ооруну пайда кылат экен. Ал эми эндемикалык бого оорусу деп биз ушул гипотиреозду айтат экенбиз. Базедов оорусу бул калкан безинин функциясы күчөгөндө байкала турган оору. Демек, бардыгы ушул гормондорго, безден иштелип чыккан гормондорго байланыштуу экен. Анда эмесе бездер бул биологиялык активдүү заттарды иштеп чыгуучу орган. Биологиялык активдүү заттарды иштеп чыгуучу орган дейт. Бул бездердин 3 түрү, организмде 3 түрү кездешет экен. Ал не деген сырткы секреция бездери, бул экзокриндик жана ички секреция бездери эндокриндик, аралаш секреция бездери болуп 3 түргө бөлүнөт экен. Сырткы секреция бездери бул тер бези, мисалы үчүн биз аябай физикалык жумуш аткарганда, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарганда тер бөлүнүп чыгат. Мына ошол тер безинен бөлүнүп чыгат экен. Сүт бези дагы бул бизде бала эмизгенде сүт бездери сүттү иштеп чыгат экен. Жаш бези ыйлаганыбызда же бир кандайдыр бир ошол
көзгө кандайдыр бир тоскоолдуктар болгондо анан ашказан бези. Мына ушул бездер бул сырткы секреция бездери болуп эсептелет экен. Себеби ал сыртка бөлүнүп чыгып атат. Эми бул жерде без деген дагы эмне деген суроо туулушу мүмкүн да. Бездер адам жана жаныбар организминдеги физиологиялык иштерге катышуучу биологиялык активдүү зат гормондорду иштеп чыгуучу органдар. Демек бездер ошол биологиялык активдүү зат гормондорду иштеп чыгуучу органдар. Өзүнүн иштеп чыккан гормонун өткөлдөр аркылуу дененин сыртына же былжыр-челге чыгаруучу бездерди экзокрин же сырткы секреция бездер, ал эми алар бөлүп чыгарган заттар секреттер деп аталат. Өткөл түтүктөрү жок. Иштеп чыгарган гормондорун канга же лимфага түздөн түз берүүчү бездер эндокрин же ички секреция бездер деп аталат. Кээ бири кандагы зат алмашуунун акыркы заттарын чогултуп аларды сыртка чыгарат. Ошентип организмди уулануудан сактайт. Аларга бөйрөк, тер жана жаш бездер кирет. Демек без жөнүндө кыскача аныктама мына ушул болуп эсептелет экен. Биологиялык активдүү зат бул гормондорду иштеп чыгат экен. Эми ички секреция бездерине кайсы бездер кирет? Гипофиз бул мээ бөлүгүндө жайгашкан гипофиз бези, калкан бези. Калкан бези бул жерде сүрөттө көрүп турасыңар силер. Кайсы жерде? Мына алкымда жайгашкан бул калкан бези бар экен. Бөйрөк астындагы без, булар дагы биздин негизги ички секреция без болуп эсептелет экен. Ал эми секреция деген эмнени түшүндүрөт? Секреция без клеткаларынын организмдин тиричилик аракети үчүн зарыл продуктулар секретти пайда кылуусу жана аны бөлүп чыгаруу процесси. Демек организмдин тиричилик аракети үчүн зарыл продуктулар секретти пайда кылуусу жана аны бөлүп чыгаруу процесси болуп эсептелет экен. Секрециянын эсебинен организмде бир канча өтө маанилүү функциялар жүрөт. Мисалы сүт, шилекей, карын, уйку безинин зилин, өт, тер, жаш жана гормондорду пайда кылуу жана бөлүп чыгаруу. Ар бир бездин секреция мезгилиндеги биринчи фазасында секреттин биосинтези жүрөт. Экинчи фазасында секрет бөлүнүп чыгат. Секрециянын эки фазасын жөнгө салуучу бир нече фактор бар. Нервтер, гормондор, гистамин, иондор биргелешип, бир нече фактор биргелешип же белгилүү ыраатта тейлейт. Демек нервтер, гормондор биригип кандайдыр бир функцияны аткарышы мүмкүн экен. Биргелешип белгилүү ыраатта тейлейт дейт. Аралаш секреция бездери, аралаш секреция бездерине бул жыныс бездери кирет жана карын астындагы без. Мына ушул бездер дагы бул аралаш секреция бездери болуп эсептелет экен. Ал эми 1902-1905 жылдары англиялык физиологдор Бейлис жана Старлинг гормондорду ачышты. Демек гормон деген эмне экендигине түшүнүк алат экенбиз. Гормондор грек тилинен которгондо дүүлүктүрөм, кыймылга келтирем дегенди түшүндүрөт экен. Гормондор кээ бир атайын органдарда же ткандарда иштелип чыккан. Организмдин зат алмашуусуна жана физиологиялык функцияларына таасирин тийгизген биологиялык жактан активдүү заттар. Гормондор ички секреция бездеринде иштелип чыгарылат. Ички секреция бездеринен бөлүнүп чыккан заттар түз эле канга кошулат. Ал эми сырткы секреция бездерине тер, шилекей, жаш бездери кирет. Булардан иштелип чыккан заттар сыртка бөлүнөт. Борбордук нерв системасынын клеткалары чыгарган гормондор нейрогормондор. Ал эми өсүмдүктө гормондордун бардык типтери болот.
Ал фитогормондор деп аталат. Омурткалуу жаныбарларда ички секреция бездерине эндокриндик бездер, төмөнкүлөр кирет. Калкан, кош калкан, бөйрөк үстүндөгү без, уйку бези, жыныс бездери жана гипофиз. Мына ушулар негизги болуп эсептелет экен. Ал эми кайсы убакта биз токтолуп кетишибиз керек. Жанагы терминдерге биз токтолдук. Ошолордун ичинен кант диабети оорусу. Биз айттык, уйку безден инсулин аз бөлүнүп чыкса, адамдын организми эң оор дартка, кант диабетине чалдыгат. Бул ооруда кандагы глюкоза клеткаларга сиңбей, пайдаланылбай, анын өлчөмү канда өтө көп болуп кетет. Оорулуу адамдын канында жана заарасында глюкозанын өлчөмү 2-5 эсе көбөйөт, жана зааранын өлчөмү да көп болот. Оорулуу адам суусайт, сууну көп ичет. Бул демек кант диабетинде экен. Ал эми бизде дагы тамак ашта, сууда йодтун өлчөмү аз болсо, калкан безинин функциясы төмөндөйт дедик. Бездин көлөмү чоңойот, клеткалардын арасына безге кереги жок клеткалар өсүп чыгат, гипотиреоз деген дарт пайда болот. Бул оору биздин республикада көп кездешери байкалган. Биздин тоолорубуздагы сууларда йодтун саны аз экенин дүйнөгө өзүнүн илимий жана практикалык иштери менен таанылган көрүнүктүү хирургубуз академик Акунбаев ачкан. Гипотиреозду эндемикалык боогок оорусу деп атаган. Эгерде эндемикалык боогок оорусу менен боюнда бар аял ооруса, түйүлдүк жакшы өспөйт, төрөлгөн бала кем акыл, бою кичине болуп калышы мүмкүн. Демек, ошон үчүн бизде ошол бездердин иштөөсү нормалдуу жүрүш керек экен. Эгерде чоң кишилер боогок оорусу менен ооруса, майлардын жана суюктуктун ткандарда чогулушунун натыйжасында алардын негизги зат алмашуусу 30-40%ке төмөндөйт. Демек, зат алмашуу төмөндөйт экен. Дененин салмагы чоңойот. Ошондуктан Кыргызстанда тамакка колдонуш тузга йод кошулат. Ал эми калкан безинин функциясы күчөгөндө байкала турган оору бул Базедов оорусу. Оорулуу адамдын организминде зат алмашуу өтө тез жүрөт. Бат-бат тамак ичкиси келе берет. Оорулуу адам өтө ачуулуу болуп, нерв системасы катуу запка жейт, жүрөктүн согушу да өтө күчөп кетет. Көздөрү тостоюп чыгышы мүмкүн. Мына бул оорулардын биз айтып аткан жогорудагы ошол гормондордон иштелип чыккан гормондордун таасиринен же болбосо ошолордун иштөөсүнүн бузулушунан мына ушу төмөндөгүдөй оорулар пайда болот экен. Оорунун белгилери боюнча кыскача түшүнүк алдык. Ал эми бүгүнкү ошол биз кыскача өтүлгөн темабызда бышыктоо үчүн суроолор берилип атат. Боогок оорусунан кантип сактанса болот? Базедов оорусу эмнеден пайда болот экен? Гипотиреозду дагы кайсы оору деп аташат? Кайсы ооруда адам өтө ачуулуу болуп, жүрөктүн согушу күчөйт? Демек, мына ушул суроолорго биз жооп таба алсак, анда биз бүгүнкү теманы жеткиликтүү түшүнгөн болуп эсептелебиз. Ойлонобуз, суроолорго жооп табабыз. Кана бардыгыңар ушул суроолорго жооп бере алсаңар, анда силер бүгүнкү теманы түшүндүңөр деп эсептелесиңер. Анда эмесе, балдар, бүгүн кыскача ушул темабыз бүтүрөбүз. Организмдеги үйгө тапшырма, организмдеги секреция бездер, гумордук жөнгө салуунун бузулушу деген темаларды окуйбуз. Ошол теманын аягында китебиңерде таблицаны бар, ошол таблицаны толтурасыңар.
Үйгө тапшырма мына ушул. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.